Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Одесса ракеталык соккуга туш болду. Орус аскерлери шембиде Одесса ракеталык чабуул жасады. Украин бийлиги жайкын тургундар арасында курмандыктар бар экендигин билдирди. Украинанын түштүк абадан коргонуу ыкчам командачылыгы Каспий деңизинин акваториясын кеминде 4 канаттуу ракета атылганын кабарлады. Баштапкы маалыматтарга караганда 2 ракета атып түшүрүлгөн, дагы 2 аскердик объектиге жана 2 турак жайга тийген. Социалдык түйүндөрдө ракетадан зыян тарткан көп кабаттуу турак сүрөтү жана видеосу тарады. Украинанын президенти Владимир Зеленский чабуулдан 8 жай тургун, алардын ичинде 3 айлык наристе, анын энеси жана чоң энеси набыт болгондугун айтып, сокку ургандарды сасык акмактар деп атады. Буга чейин Украина президентинин аппараттарынын жетекчиси Андрей Ермак 5 киши каза болгондугун билдирген болчу. Орусиянын коргоо министрлиги ракеталык чабуул фактысын тастыктап, жогорку тактыдагы ракеталар АКШ жана Европа өлкөлөрүнөн келген чет элдик курал-жарактардын ири партиясы сакталган Одессанын жанындагы аскердик аэродромдогу логистикалык терминалдан иштеп чыгарды деп маалымдады. Одесса фронт линиясынан алыс, бирок бул стратегиялык маанилүү шаар мезгил менен ракеталык чабуулдарга кабылып турат. Орус аскерлери Украинага басып киргенине 2 айдын жүзү болду. Согушта миңдеген адам набыт кетип, миллиондогон эл бозгунга айланды. Булак Назар Ньюс. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен 12 айдын султаны болгон Ыйык Рамазан айынын урматына 30 күндүк сонун акция. Ыйык Рамазан айынын 2-10 күндүгүнө бир жолку кызмат акы турак жайга 2%, бизнес каржылоого 3%, автоунаага 4%. Ансар кооперативи Ыйык Рамазан айы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт. Бул акция Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрдө актуалдуу. Убакыт аз эле калды. Акцияга қалыңыз. Германия Россияга каршы санкциялардан улам өзү карызга батууда. Германия өзүнө Украинадагы жаңжалдын экономикалык кесепетинен азайтуу үчүн тышкы карызды дээрлик 40 миллиард еврого көбөйтүүнү пландап жатат. Бул тууралуу Bloomberg басылмасындагы макалама шилтеме берип, РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка караганда, кошумча каражаттын жардамы менен немец өкмөтү компаниялар жана жеке адамдар үчүн энергиянын кымбатташын компенсациялай алат. Парламент бул планды бекитсе, Германиянын мамлекеттик карызы жалпысынан 140 миллиард еврого жетет. Россия армиясынын Украинаны делимитациялоо боюнча атайын операциясы башталгандан кийин батыш өлкөлөрү Москвага каршы санкциялык кысымын күчөттү. Европада Россиянын энергетикалык ресурстарына көз карандылыкты азайтууну көздөп жатышат. Бирок мунун баары батыштын өзү үчүн азыртадан эле экономикалык көйгөйлөргө айланып, күйүүчү май менен азык түлүктүн кымбатташына алып келет. Булак Спутник кейжи. Россиянын Донбасстагы коргоо боюнча атайын операциясы. Россия дерлердин эркиндигине тааныды. 24 февралда Путин Донбасста атайын операция башталгандыгын жарыялады. Россия Федерациясынын коргоо министрлиги Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик инфратүзүмү, аэродромду абадан коргонуу объектилери талкандадыгын билдиришет. Россиялык күчтөр Донбасстагы чабуулун күчөтүүдө. Мариуполь Украинанын куралдуу күчтөрү Улуттук гвардия коопсуздук кызматынын бөлүктөрүнөн куткарылды деп билдирет. Россиянын бул ийгилигин стратегиялык деп баалоого болоорун белгилейт аскерий серепчи. Жанын куткарып калган, аман калган украиналык аскерлер Азовсталь комбинатынын жер төлөөсүнө баш калкалап, бирок контрабандачыларга алардын жардамына жер төлөөнүн ооздору бүтөлгөн. Чабуул коюлса, тегин жерден шейит кетишет, ошондуктан багынып берүүгө туура келет. Россия Федерациясынын коргоо министри Сергей Шойгу 21 апрелде Россиянын куралдуу күчтөрүнүн жогорку башкы командачысы Владимир Путинге атайын аскердик операциясынын жүрүшү Мариупольдогу улутчулардын куткаруу жөнүндө маалымат берди. Шаар жай турмушка кайтууда Азовсталь комбинатында курчоодо калган 2 улутчул түзүлүшкөн жана чет өлкөлөрдүн жалдама аскерлер боюнча Владимир Путин жер төлөдөгү лабиринттерге чабуул койбой, буга 3-4 күн кетмек. Россиялык аскерлердин өмүрүн сактоо жана Душанбе менен багынып берүүнү сунуштоону тапшырды.
Бул өнөр жай зонасын чымын өтүп өтпөгүчүдөй бөгөттөп салгыла. Куралдын ташып багынып берүүнү баарына дагы бир жолу сунуштап көргүлө. Булак Спутник KG. Орусияга каршы санкциялар француз порттору үчүн ири маселеге айланды. Санкция кабылган россиялыктардын таандык жүк ташуучу кемелер дээрлик 2 айдан бери Франциянын портторунда кармалып турат. Алар орун ээлеп тургандыктан жергиликтүү бийлик кемелерди өз эсебине ары бери жылдырып турууга аргасыз болууда. Бул тууралуу жергиликтүү ЖМКлардан шилтеме берип, РИА Новости жазып чыкты. Маселен, Сен-Мало шаарында портто 141 метр узундуктагы ушундай кеме бар. Ал пристанга араң баткандыгына бөлөк кемелер келгенде башка жакка жылдырып турууга туура келет. Жергиликтүү кеңештин депутаты Стефан Парен мындай көрүнүш канчалык узакка созулса бардык тараптарга ошончолук зыян алып келерин айтты. Анткени кемени жылдыруу оңой көрүнгөнү менен бир топ акча талап кылат деп айтылат билдирүүдө. Жергиликтүү бийлик бир эле мекемени карап турууга ушуга чейин 50 000 евро жакын каражат сарпталганын айтууда. Ал эми кеменин ичиндеги россиялык деңизчилер убактылуу карантинге алынып, аларга кетчү каражатты дагы бийлик өз мойнуна алууга аргасыз болуп жатат. Анткени кеме кызматкерлеринин банктык карталары Францияда блоктолуп калгандыктан алар өз эсебиндеги каражатты дагы ала алышпайт. Украинанын делимитациялоо жана атайын операциясы башталгандан кийин батыш өлкөлөрү Орусияга каршы санкциялык кысымын күчөтүүдө. Чектөө чаралары биринчи кезекте экономиканын ар кайсы секторлоруна зыянын тийгизүүдө. Америкалык жана европалык аткаминерлердин аракеттери эми өз өлкөлөрү үчүн экономикалык көйгөйлөргө айланып бара жатат. Булак Назар Ньюс. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Москвада Путин жана Лавров менен жолугат. Бунун баш катчысы Антонио Гутерриш Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушат. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Гутерриштин сапары 26 апрелге чейин пландалган. Мурдараак маалымдагандай, бунун баш катчысы Орусия президентинен, аны Москвада, ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленскийден Киевде кабыл алууну суранган. Гутерриш эки өлкөнүн башчылары менен куралдуу жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салууну жана көп тараптуу мамилелердин келечегин талкуулоону ниеттенүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Орусия Украинага басып киргенден бери Путин менен жолуккан экинчи батыш саясатчысы болот. 11 апрелде Австриянын канцлери Карл Нехарман Москвага келген. Канцлер жолугушууну ачык, түз жана катаал деп мүнөздөгөн. Бул достук визит эмес. Нехамер Москвага визит милдеттенме экен деген кошумчалады. Булак Назар Ньюс. Зеленский эки учурда Россия сүйлөшүүнү токтоторун айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясы басып алган аймактарда референдум өткөрүлсө Россия менен сүйлөшүүнү токтоторун эскертти. Ошондой эле эгерде Мариуполдогу украиналык аскерлер жок кылынса, сүйлөшүү уланбай тургандыгын белгиледи. Эгерде Мариуполдогу адамдарыбыз жок кылынса, оккупацияланган аймактарда жалган референдум өткөрүлсө, Украина бардык сүйлөшүүлөрдү токтотот, деди Зеленский. Ал башынан эле Владимир Путин менен жолугууну талап кылганын, себеби ортомчулар аркылуу маалымат алмашуу каалагандай жыйынтыкты бербей тургандыгын билдирген. Булак Назар Ньюс.